Саламатсыздар теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбызда умумаликти орнотуу, андан түтүкчөнү алып барып канализацияга кошуу, анан кандай деталдар орнотулат. Эң кымбат деталь бул мондай нержавейка темирден жасалган. Бул чирбейт, дат баспайт. Атайын ичинде мындай резинкалары бар. Андан кете турган сууга канализация деп коет. Ошону кошуп азыр ошону менен иштейбиз. Бул жерде шаймандар, ачкычтардын түрү болуш керек, таза. Бар ичинде резинкалар болот. Ошонун баарын ушул жерге орнотконго өз колубуз менен орнотобуз. Азыр могу өзүңүздөр көрүп турган мынакей могу раковина. Бул жерден бүт баарын орнотуп, ысык суу, муздак сууга кошобуз. Орнотуп атканда оң жагы дайыма ысык суу болот, сол жагы муздак суу болот. Ошону да эске алабыз. Астында мен айткан мурунку сабагыбызда ийилчек шлангилер дегенбиз. Ошо ийилчек шлангилерди мына ичинде атайын резинкасы менен бул оң жагы ысык суу, бул жагы муздак суу. Ошонун баарын кошуп, бекитип, сууну ачып, иштеткенге аракет кылабыз. Эң биринчиден биз муну орнотуп алабыз. Тамга, дуалга орнотуп алып, муну негизи уровень деп коет, түздүгүн баарын орнотуп алабыз. Анан кете турган суунун канализация деп коет, ошонун түтүкчөсүн алып келебиз. Алып келдик, ага ошонун баарын кошуп, бекитип, дуалга бекитип, ысык суу менен муздак суунун ийилчек түтүкчөлөрүнүн баарын бурап бекитип, орнотуп, сууну чыгарабыз. Бул жерде биринчиден кете турган суудан баштайбыз. Биринчи көңүл бурабыз, ичинде резинкасы барбы? Бул суунун алып кетпеш үчүн кармап турчу резинкасы. Биягында да резинкасы бар. Ушуну орнотуп алабыз. Орнотуп алардын алдында тазалап, сүрүп, чаңдар жок кылып сүрүп тазалап алабыз да. Анан муну аяна чейин отургузасың. Бул жерден отурду. Экинчи, муну орнотобуз. Муну атайын дуалга бекитүүчү мында бекитип алабыз. Андан астын орнотуп алабыз. Мындан орнотуп алабыз. Андан буга келтиребиз. Мунун муаликтен чыккан суу атайын мондай резинкасы бар. Муну сөзсүз коюш керек. Чымган тазалап сүрүп алабыз мындай. Анан муну орнотобуз. Эми муну дуалга бекитиш керек. Дуалга бекиткенде мына бул жерде хамут деп коет, дуалга бекитилиш нерсеси. Азыр ошону бекитип алабыз. Отурткан жардам менен бул жерден акырындык менен орнотобуз. Түздүп келтирип алабыз тешигине. Бул атайын магазиндерде сатылат бул. Дуалга бекитүүчү атайын. Муну түтүкчө кыймылдап кетпеш үчүн бекем орнотобуз. Отурткан жардам менен орнотуп алабыз. Эми бул жерден өтө көңүл бурабыз. Могу ийилчек шлангын ичинде атайын заводдон чыккан резинкасы болот, ошону сөзсүз болуш керек. Мен башында айтып кеткем, оң жагында ысык суу. Бул ийилчек түтүкчөнүн ичинде резинкасы болот, атайын. Бул сууну алып кетпеш үчүн кармап турат, суу чыгып кетпеш үчүн. Ошого өтө көңүл бурабыз. Эми ошону бул жерде өтө жумшак темир, өтө күчкө салбайбыз. Акырындык менен бурап, бүт баары атайын түздүү темирден жасалган, дат баспай, чирбеш мына нержавейкадан, мына бүт баары нержавейкадан жасалган. Эми ачкычтын жардамы менен акырындык менен беките алабыз. Мен башында айткам, оңго бекилет, солго чечилет. А солду көздөй буруп атам, бекилип атат. Өтө күчкө салбайбыз, өтө жумшак темир. Андан кийин ысык сууну кошуп болдук. Эми муздак суунда ийилчек түтүкчөнүн ичиндеги желимчесин карап аласыз мындай. Атайын резинкасы сайлент деп коет, сууну алып кетпешин карайт.
Анысын кое алабыз. Өтө күчкө салбайбыз, акырындык менен колдун учу менен бурап келип, ачкычтын жардамы менен акырын тартып бекитип коебуз. Мындай кылып бекитип коебуз. Эми ачкычтын жардамы менен акырындык менен тартып коебуз. Өтө күчкө салбайбыз, акырындык менен сүйөп эле тартып коебуз. Мындай сүйөп тартабыз. Эми ысык суу менен муздак сууну коштук. Эми мындан аккан сууну кошуш керек. Бул кетип аткан сууга канализация деп коет. Мен сабактын башында айтып кеттим. Муна аты сифон деп коет. Аккан бул жерден кирдин баары могу жерде калып калат. Мына ушул жерде калып калат. Бул жерде ачып тазалап, могу жерде сальниктер бар. Ошол жерден ачып тазалап кайра орнотсо болот. Бүт баары резинка менен орнотулган мынакей мындай резинкалар менен. Бул кирдин баары ушул жерге туруп калат. Ошону ошонун атын сифон деп коет. Адам жуунуп атканда аккан суу менен кошуп аккан кирдин баары могу жерге туруп калат. Атайын жасалган бул заводдон. Түстүү темирден, нержавейка дат баспайт. Ошон үчүн ушундай темирден атайын дайындалган. Бул жерде атайын резинкасы бар мындай. Дагы суу толгондо сыртка чыгып агып кетпес үчүн ошого көңүл бурабыз. Буну сөзсүз коюш керек мындай. Отургузуп, анан үстүндөгү бурамасын. Акырындык менен бурап бекитип коебуз мындай. Бул да оңго бекилет. Солго чечилет. Муну өзүнө кошулат. Бул жерде да мына резинкасы бар. Бүт баары тазалап сүрүп, мына. Экинчи жагы, кирчи жагы кетчи суу жагына кошулат. Бул бияка кошулат мына. Бияка. Жана көргөзүп берген резинка кошулат. Анан мунун жардамы менен оңго бекилет. Мындай болуп. Орнотуп бүткөндөн кийин баарын дагы бир жолу текшерип коебуз. Баарын мындай кайда баарын бекитип, бурап бекитип коебуз. Дагы ачкычтар менен буларды дагы бир жолу текшерип коебуз. Азыр астын баарын орнотуп бекиттик, дуалга бекиттик, ысык суу, муздак сууну коштук. Бул жерде кетчү сифонун коштук. Эми ичинде сууну кетпеш үчүн, токтотуп калыш үчүн атайын мындай орнотулат болот. Мунун артында мындай бар. Көтөрсө суу кетет, жаап койсо жабылып калат атайын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз баарын орнотуп бүттүк. Азыр текшеребиз. Сууну ачып, жаап, кай жерден суу агып калды, аккан жок, ошолордун баарын текшеребиз азыр. Биз раковинаны орнотуунун алдында мондай атайын суу жапкычтар бар. Бул ысык суу, муздак суу. Ысык суу менен муздак сууну ушундай үстүнө ысык суу кетет, астына муздак суу кетет. Эмне себептен дегенде ысык сууну астына койсо, мындан келген ысык муздак сууга тиет дагы тердеп, тамдын дуалдарын баарын бузат. Ошон үчүн орнотуп атканда ушуга көңүл бурсаңыздар, үстү сөз ысык суу болуш керек, азыр муздак суу. Азыр бул жерде краниктер бар, муну ачабыз, муну ачабыз. Азыр биз сууну ачып алдык. Азыр текшерип көрөбүз. Буну астына ачабыз мындай. Текшерип атабыз. Мына бул жерде ичине суу чыккандай болуп атат. Азыр бул жерди бекитип коебуз ачкыч менен. Аккан жок, кургак. Азыр мына ачып көрөбүз. Мына суу кетип атат. Астындагысын ачкача иштегенин көрөсүң. Суу кетип атат, жаптык. Бул биринчи умывальниктин же раковина деп коебуз. Буну орнотуу процессин бүтүрдүк, текшердик, баарын орноттук. Эми ушун эле экинчисин азыр орнотуп көргөзүп беренге аракет кылам. Алда жаныбызда турат. Анын кошулган жерлери бөлөкчө, астында атайын тирөөчү болот ал жерде. Сифондун ордуна кадимки эле үйдө колдонуп аткан гофры түтүкчө деп коет. Ошо гофры түтүкчөнү орнотуп жасап аракет кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына экинчи умывальникти орнотууга аракет кылабыз азыр. Бул жерде биз стена бекитип алдык. Бекитип алгандан бул жерде кандай детальдар бириккен жерлери болот. Кошкон атайын ийилчек гофр түтүкчөлөрү бул кайсы жагына, суу кеткен жагына кошуп
баарын иштеткенге аракет кылабыз. Эми биринчи башталганда эле ушул детальдан баштайбыз. Бул ичинде турат. Ичинде турганда бул жерде атайын резинкасы болот. Буну сөз коюш керек. Буну койбой кетсе, орноткондо ушул жерден суу чыгып кетиши мүмкүн. Бул астынан турат, бул ичинен буралып бекилет. Буну анан бул гофр түтүкчө деп коет. Бул ийилчек түтүкчө. Буну бул жерде жазып атканда тиги жерде атайын заводдон чыккан сифон деп айттым эле. Ушул жерге мусорлор туруп калгыда атайын ийип жазап коебуз. Буну кетчү жагына кошулат. Бул умуаликтин өзүнө кошулат. Бунун башында да атайын момундай резинкалар болот. Анын баарын тазалап сүрүп, отуруш жерлерин тазалап сүрүп, эң көңүл бурчу нерсе ушуларга көңүл бурбай койбой кетсеңиздер суу алып калышы мүмкүн. Муну сөзсүз коюш керек. Коюп атканда өтө көңүл буруп, кайсы бириккен жерлери кайсы жерге кетирүүнү унутпаганга аракет кылыңыздар. Биринчи баштадык. Баштаганда эле, сабакты баштаганда мен башында айтып кеттим, мындан баштайбыз. Бул жерде биринчи жана айтып аткан түстүү темирде моундай сеткасы бар. Атайын суу кетчү жер, кеткен өтө чоң кир нерселердин баары кетпеш үчүн атайын сетка жасап койгон. Мунун астында да мындай резинкасы болот. Бул атайын ичинен орнотулат. Бул резинкасы менен коебуз мындай түздөп. Бул астынан резинкаларын түздөп алабыз. Өтө күчкө салбайбыз. Бул башында айтып кеттим, бул түздүү темир өтө мот, жумшак болот. Сайларын бузуп албаганга аракет кылып акымдык менен сүйөп тартып отурат. Тартып отуруп бекиттик. Эми мен жана айткан гофр шланг деп коет, ийилчек түтүкчө. Буну суунун кетип аткан жагына кошобуз. Бул атайын бул жерде түтүкчө орнотулган, бул жерден суу кетет. Ал жерин баарын сүрүп тазалап алабыз. Мындай кылып. Бул жерди сүрүп тазалап алабыз. Мунун эки башы бар. Бул бияка бекилет, умуальникке, бул сыртка кетчү суу. Муну мындай орнотуп алабыз экен. Андан резинкасы сөзсүн орнотобуз. Мындай кылып, оңго бекитебиз. Бул жерде бекитип атканда өтө күчкө салбайбыз. Анткени могу өзү пластмасс, могу сайын бар күчкө салып, сайын баарын бузуп алса, бул бекилбей, буралбай калат. Ошон үчүн колдун учу менен сүйөп тартып коебуз. Бул жерде атайын тирөөчү болот. Бул ийилчек түтүкчөнүн баарын жаап калат. Бул жер эмне үчүн ийилди? Бул жана сифондун ордун аткара турган ушул жер. Жаман кетип аткан жаман нерсенин баары ушул жерде калып калат. Кийин бул жерден чыгарып, тазалап, кайра бияка кошуп койсо болот. Эми бул жерде азыр тирөөчүн орнотобуз. Буну басканда бул жерге күч келбеш үчүн, бул дуалга бекилген бурамаларын жулуп кетпеш үчүн атайын мындай тирөөчү бар. Тирөөчүнүн баарын ушунун баарын жаап калат. Муну кындык менен көтөрөбүз. Мындай. Өтө керамикадан жазган өтө морт болот. Күчкө салбайбыз. Акырындык менен жылдырып отурабыз. Өтө морт болот бул. Мындай ордуна келди. Ичиндеги ийилчек шлангын баарын жаап калды, эч нерсе көрүнбөйт. Бул тиги караганда жеңилирээк. Бүт өзүңөрдүн колуңуздар менен орнотсоңуздар болот. Жерде. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбызда кол жуюп турган умуаликтин эки түрүн орнотуу, чогултуу боюнча сабак өтүлдү. Бул жерден баарын түшүндүрүп, кандай кайсы жерлеринде кандай бириккен жерлери болот, ошолорун көргөзгөнгө аракет кылдым. Мунун баарын өзүңүздөр үйүңүздөрдөн чогултсаңыздар болот. Эгерде түшүнбөй калды, көрбөй калды деген жерлериңиздер болсо, ЛТР каналынан же YouTube каналынан көрүп алсаңыздар болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө кош саламатта болуңуздар.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.